Саламатсыңарбы, менин жаш досторум. Биз бүгүн турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагын өтөбүз. Сабагыбызды өтөрдүн алдында силерге жагымдуу маанай каалап, актан менен акыл айдын силер үчүн эң пайдалуу, кызыктуу ырын сунуштаймын. Ырды уктуңарбы балдар? Азаматсыңар. Анда сабагыбыздын алтын эрежесине көңүл бурабыз. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында мугалимге жөнөтөбүз. Сабактын темасы тиричилик коопсуздугу деген эмне? Сабактын максаты тиричилик коопсуздугу менен таанышасыңар. Аларды туура колдонууга үйрөнөсүңөр. Өз ден соолугуңарга туура кам көрүүгө тарбияланасыңар. Билесиңерби достор, бүгүн биз турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тиричилик коопсуздугу деген эмне? Келгиле, үйрөнүп алалы. Адам баласынын турмуш тиричилик коопсуздук маселеси заманбап жашоодо бирден бир маанилүү нерсе. Жашоодо адамдын өмүрүнө коркунуч жаратуучу көптөгөн учурлар болот. Келгиле, алардын көп кездешүүчүлөрү менен таанышып алалы. Газ абдан коркунучтуу. Биринчиден, газ жарылып кетиши мүмкүн. Экинчиден, ууланып калууга да мүмкүн. Ошондуктан газдын жыты чыгып жатканы сезилгенде төмөнкүдөй эрежелерди сактоо зарыл. Газ жыттанып жатат деп чоң кишилерге айтуу керек. Дароо терезелерди, эшиктерди ачып бөлмөнү желдетүү зарыл. Газ жыттанып жаткан учурда эмне кылбаш керек? Жарыкты күйгүзбөө, ширеңке чакпоо жана кайдан газ чыгып жатканын ширеңке чагуу менен текшербөө керек. Жарылуу болушу мүмкүн. Эң кичинекей учкундан да газ жарылып кетиши мүмкүн. Жарыкты өчүрүп күйгүзүүчү жана өткөргүчтөрдөн ушундай учкундар чыгат. Электр тогун сөз кыла турган болсок, эгер өткөргүчтөр иштебесе, электрди колдонуу коркунучтуу. Кээде адам колу менен өткөргүчтү кармап алса, ток урушу мүмкүн. Өткөргүчтөр бири-бирине тиешип, кыска тиешүүдөн же өрт чыгышы мүмкүн. Ошондуктан сырты сыйрылып калган өткөргүчтөрдү, зымдарды, өчүрүп күйгүзгүчтү же шнур сайуучу ток бузук экенин байкасаңар, дароо чоң кишилерге айтуу керек. Электр тогунун коопсуздук эрежелери. Үйдөн, бөлмөдөн чыгып бара жатканда сыналгы, үн алгы, электр чайнек, үтүк, зарядкага сайылган оюлдук телефон жана башка электр приборлорун сөзсүз өчүрүп кетүү керек. Эч качан электр өчүргүчтү, зымды колуң менен тартпа. Эч убакта сыйрылган өткөргүчтүн, зымдын жанына барба, аларды кармаба. Эгер телевизордон, чаң соргучтан же башка электр приборлорунан күйгүзгөн резина жыттанса, андан учкун чыгып жатса, анда аны дароо сууруп салуу керек. Өрт дагы адамга коркунучтуу. Эч качан ширеңке менен ойнобогула. Кандайдыр бир күйүк жыт чыгып жатканын байкасаңар, дароо чоң кишилерге айтуу керек. Эгер үйдө эч ким жок болсо, 101 телефонуна чалып, үйдө өрт же түтүн чыкканын билдирип, атыңызды, фамилияңызды, көчөңүздү, үй номериңизди айтып берүү зарыл.
Андан соң өрт кызматкерлери келгиче эшикке чыгып туруу талап. Үйдө адам өмүрүнө коркунуч жарата турган кооптуу буюмдар көп. Мисалы, кадимкили адамдын температурасын өлчөгөн градусник. Кээ бир градусникте сымап болот. Ал абдан уулуу зат. Адамдарга да, жаныбарларга да зыяндуу. Эгер градусник сынып калса, үйдөгү чоң кишилерди чакыруу зарыл. Сымап жылтырактарын кол менен кармоого болбойт. Уулануу бул жабыркоо. Жуулбаган жер жемиштерди, мөмөлөрдү жебегиле. Мөмө жемиш, жер жемиш, жашылча жемиштерди сөзсүз жууп жеш керек. Жабыр тартуунун жеңил түрүнө чийип кетүү, кокустоо, оорутуп алуу кирет. Адам өмүрүнө катуу коркунуч жараткан сынык, мээ чайкалуу, күйүк жана башка оорулар болушу мүмкүн. Жабыркоолор төмөндөгүдөй түрдө болушу мүмкүн. Кокустатуу, жараат алуу, канагуу, сынык, күйүк, ысык өтүү, чөгүп кетүү. Жарааттын мүнөзүнө жараша атайын же колдо болгон каражаттар пайдаланылат. Эгер адам урунуп алган жер жумшак тыкандарда болсо, мисалы булчуңда, ал жерге тезирээк муздак нерсе басуу керек. Эгер адам баш менен катуу урунса, дароо аны жаткырып тынчын албоо жакшы. Эгер анын бети бозоруп кетсе, башын ылдыйраак кылуу керек. Сөзсүз чоң кишилерди чакыруу абзел. Башы, ичи, көкүрөгү менен катуу урунганда ички канагуу болушу мүмкүн. Ошондуктан бул адамды тезирээк доктурга көрсөтүү зарыл. Атайын каражаттар бул бинт, медициналык вата, лейкопластыр, бактерициддик йод, нашатыр спирти жана башка. Мунун бардыгы үйдө, класстагы жана жумуштагы аптечкада болушу зарыл. Колдо болгон каражаттар, кокустук болгон жердеги колдо болгон нерселер, мисалы, бинт жок болсо, таза бет арчыны пайдалануу керек. Балдар, эми сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Бүгүнкү сабакта эмнелер маанилүү болду? Тиричилик коопсуздугунун зыяндуулугун алдын алса болобу? Жана актан акылайдын ырынан кандай сабак алдыңар? Эгерде сабак түшүнүктүү болсо, анда бул суроолордун жообун тез эле табасыңар деп ойлойм. Балдар, чарчадыңар окшойт. Анда эс алуу көнүгүүсүнө көңүл буруп, көнүгүүнү чогуу жасайбыз. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dale.